Эконом 1200 сом. Ой, кымбат. Мына достор биздин машина неде турат экен, чиркен. Стөлч. Эми демек эмне кылабыз? Защита. Ассаламу алейкум жалпыга достор, мекендештер. Бүгүн авария болгонубузга 4-күн. Биз дагы эле үйдө жатабыз. Машина сервисте. Качан чыгат белгисиз. Билесиңер, машинасы сен Москвада адам эмес экенсиң. Айныкча таксиде. Кандай? Неге дегенде эч ким эстебейт. Деле жатасың Кудай деп. Акча деле түгөн. Oh my god! Аз такси чакырып аяка барайын десем 1,5 миң көрсөтөт. Каршерингди оформить этип, каршеринг менен минип барабыз, канча болот экен. Каршеринг менен жүрүп көрөлүчү бул кандай болот экен. Ушул жөнүндө силерге да толук маалымат берем. Минус жактары, плюс жактары. Каршеринг деп жазсаң, шунча каршеринг чыгат го, кайсы бирин скачать этишти билбейсиң. Делимобиль твой каршеринг деген 5 миллион адам скачать этиптир. Демек достор, могу жерге аты жөнүбүздү жазып, полный одобрение берет экенбиз. Паспортуңду тарт дейт. Картаң ула дейт. Сразу элечи. Хорошо, да? Короче, достор, полный оформлениеден өттүм. То есть 40 мүнөт күт деди. 40 мүнөттөн кийин ачабыз деди. Көрөбүз 40 мүнөттөн кийин ачабы ачпайбы. Ох, кандай таза аба, достор. Машина издеп баштайбыз. Кайсы жерде бар экен? Биз могу жердебиз. Кытай экен аксыз. Алам мен, короче. Эң жаман нерсе, достор, мында авария боло турган болсоңор, мисалы 20 миң, 30 миңге бүтө турган нерсени силерден где-то 100 миң, 200 миң алып алат экен да. Мага ошол каршерингде минип кырсыкка учураган балдар айтып берди. Лучше баягы каршеринг менен минип авария болуп жоголуп кетесиң, вообще авария болуп машина жок болуп кетип тең жарымычы. Анын машинаны целый төлөп бериш керек, миллионгочу. Ошондой убакта машинаны оформить этип, гайын чакырып, полный машинаны чекеге коюп туруп, сразу билет алыш керек экен да. Дуй отсюда болуш керек экен, Кыргызстанга дем алып келиш керек экен. Мага бир адвокат түшүнтүп айтты да. Мен дагы билбедим анысы. Мына достор, биздин машина неде турат экен, чиркен. Стөлч. Эми демек эмне кылабыз? Открыть машину. Опа, машина ачылды. Фотоконтроль. Короче. Ё-моё! Демек достор, биз али тирикпиз деп коет го. Өзүнчө эле бала сүйүнүчтөсүң. Көп нерсе тилим келбейт, аз бул машинанын атын айтпай коеюн. Тилим келбейт ат вообще-чы. Да, комментарийде баштайсыңар. BMW деп. Мага карасаңар, бул жакта акча кетип атат уже саатына. Бул жак болсо автобусный полоса. Таксиде билесиңерби, сразу эле автобусный полоса өтөсүң, кете бересиң. Кадыры билинип атат на автобусный полосанычы. Ну неге ты сразу так айтасың, неге? Он ергеле барышым керек да өзүчү. Стаканага жетейин деп калдым. Пробкада уже 20 мүнөттөн ашык турам. Нелер тегиздеп коюпсуз? Келтирдим да. Şu boyunca kalavem, şpaklevka tartpayız mı? Ha, şpaklevka tartas mı onu sıyırıp ha? Babamı keltirip koyman lazım. Ben şey keltirsem bu. Vampir, özü bu kalat eken de polnu ya. Keltirsin yasayım ben de. Çöt kaka, far özü koyulav? Ha, farımızı koyuyor etti. İşte.
Merden короче lakleka жоқ болып құдым ушундай басам кайра башынан, а? Ha, şimdi kılasa. Мына биздин машинабыз. Ожидание коюп койдум эле. Там канча болду? Машинаны устадан көрүп коеюн дедим, бир жолу келипчи өзүмдүн көзүм менен кандай болот, канча көрсүңөр эчтеке алмашпаптыр. Бардыгы өзүнүкүндөй болот деди. Просто ремонт кылып койсун деди. Тартып тегиздеп, конкретный кылып коет экен. Баары өзүндөй эле калат экен. Лайклейка менен уста акысы, там силер айткан ушу бир где-то 30 000 нарак бир айланат го дейм. Калганы ошо чынтык алат экен. Пул лично меники, машина меники эмес, арендада машина, билесиңер. Ошондуктан мен пулдун бир тиын алган жокмун, бардыгын ошо машинанын ээсине берген, братангач өткүзүпчү. Мага андай арам акча керек эмес достор. Ошондуктан мен плюста деле эмес, минуста деле эмес. Баары урулган машина, билесиңер, ценасы чөт. Ошондуктан братанга эми минус эле го дейм да, бул нерсе эртең сата турган болсо деле минус. Достор, полный сүрөткө алдым азыр элечи. 5 жылдыз басып коюм. Ценасы көрдүңөрбү? 2 saat жүрдүм, почти 2,5 saat. Алып койдум. Минус жери достор. Бунун өзүнүн определенный месталары болот экен, ошол жерлерге апарып парковка кылыш керек экен, аны картадан көрсөтөт экен. Көрүнгөн жерге токтотуп кете албайт экенсиң да. Эми азыр эмне кат дальше пешком кетишим керек да менче. Эң минус жери ушундай экен. Ошондуктан достор, лучше мага жакпады. Негизичи ушул эле акчага такси менен келсем болот эле. Айла жок. Башында мотор баш чоңдугу менен келе иштесе кыйын да. Рахмат чоң достор, видеого лайк басып, комментарий жазып, каналга подписаться болушту унутпаңыздар.